Саламатсыңарбы урматтуу аудитория. Эми болу айлардын султаны болгон кирип келген Рамазан айыбыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, сиздердин үй бүлөңүздөргө, жакын туугандарыңызга, деги эле кыргыз журтчулугуна тынчтык, амандыкты тилеп, бүгүнкү сабакка уруксат этиңиздер. Бүгүнкү сабагыбыз экономикалык теория предмети боюнча болмокчу. Темабыз кредит базары. Каралган боюнча эки суроо каралган. Биринчи сурообуз кредит жөнүндө жалпы түшүнүк жана Кыргызстандагы жагдай. Анда бул планды койгонубуздун себеби кредит боюнча көпчүлүк эле учурларда туура эмес түшүнүктөр кетип калат. Андан тышкары адабияттарда жаңы кредиттин азыркы мүнөзү, азыркы болгон маңызы жакшы ачылбай берилүүдө адабияттарда. Тилекке каршы кээ бир мугалимдерибиз деле, экономика багытындагы сабак берип жүргөн мугалимдерибиз деле бул катага жол берип атышат. Ошон үчүн кредит жөнүндө жалпы түшүнүктү өзүнчө кайра бөлүп кароону туура тапты. Экинчи маселебиз Кыргызстандагы ипотекалык кредит маселеси жана дүйнөдө белгилүү модельдери жөнүндө болмокчу. Ушуну менен сиздер менен кийинки слайдка өтөлүк. Слайдда көрүп турганыңыздардай кредит суда терминдери булар латын тилинен келип чыккан сөздөр. Кредо деген сөздөн келип чыгат да ишеним деген маани билдирет. Кредитке аныктама берчү болсок, кредит аныктама берилгенде адабияттарда дагы мурдараак чыккан адабияттарда, анан сабак берип аткан мугалимдерде деле кетип аткан мүчүлүштүктөр бар. Мына ушул мүчүлүштүктү бир аз түздөп кетүүгө уруксат бериңиздер. Себеби кредит боюнча аныктама бергенде мындай деп айтып атышат. Кредит бул убактылуу кредит келишим боюнча милдеттүү түрдө белгиленген мөөнөттө кайтарып берүү үстөк пайызы менен деген жана аркы берки сөздөрүн айтып кетип атышат. Чындыгында кредитке аныктама берип атканда сөзсүз түрдө бош акча каражаттары деген сөздү кошууга туура келет. Анткени бош акча каражаттары болмоюнча кредиттик портфель ачылбайт дагы, кредит эч кимге берилбейт. Эч нерсе бере турган нерсенин өзү жок болуп калып атат. Ошондуктан кредитке аныктама бергенде бул убактылуу бош акча каражаттарын келишим боюнча милдеттүү түрдө белгиленген мөөнөттө үстөк пайызы менен кошо төлөө жана милдеттүү түрдө кайтарып берүү, кепилдөө деген шарттарды сактоо менен гана биз аныктама бере алабыз. Кредиттин өзү боюнча сөз кылганыбызда кредитти көбүнчө айтып кетип атышат. Банктар жана микрофинансылык мекемелер, кредит берүүчү мекемелер, булардын бардыгы кредитти пайда көрүү максатында кредит берип жатышат деген сөздү айтышат. Бул пикир таптакыр туура эмес. Бул пикирди кичине оңдошко туура келет. Анткени кредит ишкердүүлүктү колдоого берилет. Максаты мунун таптакыр башка. Ал эми алып аны баягы орусча айтканда нецелевой, максаттуу эмес пайдалансаңыздар, анда кредит берүүчү тарабынан, кредитор тарабынан айыпка деле жыгылышыңыздар мүмкүн. Эмне үчүн кредит маселесине келгенде мен өзүнчө жогоруда айтып өттүм, өзүнчө бөлүп отурамын. Анткени кредит деген сөздү мына көрүп эле жүрөсүздөр, көчөдө, көрүнөк жарнактарда, айрыкча мына банк мекемелеринин алдында, ушул финансылык компаниялардын мекемелеринин алдында баннерлерге очеркте насыя, арзан насыя деген сөздөрдү жазып салган. Тилекке каршы бул көрүнүш бар. Ал эми биз эмнеде айтмакчыбыз, эмне үчүн бул сөздү козгоп атабыз? Анткени биздин айтайын деп атканыбыз бул даана сабатсыздыкка кирет. Анткени кредит термини которулбайт. Сиздерде азыр суроо пайда болуп атат, ишенимди айтып атасыз го деп. Туура ишенимди айтып атабыз, бирок ишенимдин өзүн кредиттин ордуна алмаштырчу болсок, айырбаштоо маселесин жүргүзчү болсок, анда ишеним бул кененирээк түшүнүк дагы.
kreditin anık mazmunun berбей kalat. Jana эмне үчүн ишеним? Анткени баягы eski zamanlarda kılıç taşma böyle zamanda soğuş hareketlerin жүргүзүү үчүн kol başçıga, mamleket başçısıga karaca жетиштүү болбой калган учурларда al özünün mamleketinin aymağındagı sodagерlerden, baylardan, jana başka işkerlerden karajat suragan. Karajatты сураганда бербей коюу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Андыктан bir күн кайтарып берсе керек, bir күн кайтарып берер да деген үмүт менен мамлекет башчысына согуш аракеттерин андан ары улоо үчүн каражат берип жүрүшкөн. Ошон үчүн үмүт, ишеним деген сөздөн келип чыгып атат. Бүгүн деле бул өзүнүн өзөгүн жоготкон жок. Анткени эгер кредит аламын деп кайсы бир банкка кайрылсаңыздар, сиздердин киришиңиздерди тастыктоочу тиешелүү кагаздарын топтомой жана үйүңүздөргө чейин барып киреше булактарыңыздарды көз менен көрмөйүнчө, башкача айтканда ишенмейинче сиздерге кредит бербейт. Ошондуктан кредит деген сөздү биз которо албайбыз дагы. Айтабыз, ал эми насыя деп которгону бул таптакыр туура эмес. Анткени насыя бул кредит кээ-бир принциптерди сактабайт. Насыя туугандардын арасында болушу мүмкүн, досу жардын арасында болушу мүмкүн, тең туштун арасында болуп аткан насыялар болот. Аларда мөөнөт болбойт, болсо деле үстөк пайыз болбойт. Үстөк пайыз болгон күндө деле аларды кепилдөө маселеси, камсыздоо маселеси таптакыр каралбай калып атат. Ошондуктан кредитти насыя деп которуп жүргөнүбүз таптакыр туура эмес. Эми мен бул маселелерге көп эле токтоло бербейм. Убакыт чектелүү болуп атат. Андыктан калган маселелер боюнча маселелерди АВНге жүктөгөнбүз. АВНден кирип таанышсаңыздар болот, урматтуу студенттер жана кызыккан аудитория. Биз болсо лекциябыздан ары улап, мен өзүм орчундуураак деген маселелерди убакытты туура пайдалануу максатында акырын менен жылдырып кете берейин. Бул өзүңүздөр көрүп турган слайдтардагы маселелер. Мен кийинки слайдка жыламын. Кийинки слайдыбызда бул Кыргыз Республикасында банк системасы маселеси. Кыргыз Республикасынын банк системи 2 звенодон турат. Биринчи звенону Улуттук банк өзү түзөт. Кудайга шүгүр, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мамлекеттик менчигинде деп айтылып жүрөт. Бул мыйзамда кабыл алынган. Улуттук банк мыйзамда эмне үчүн бул сөздү көрдүм? Себеби айрым мамлекеттердин улуттук банк деп аталабы, борбордук банк деп аталабы, федералдык банк деп аталабы, айрым мамлекеттердин бул статустагы, бул макамдагы банктары мамлекетинин менчигинде эмес, өз алдынча банктар болуп калган. Эми мына өзүбүздүн банк системиге кайтып келелик. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жогоруда айтканымдай эле 2 звенодон турат. Биринчи звено улуттук банктын өзү. Экинчи звенодо коммерциялык банктар, универсалдык банктар, инвестициялык банктар жана ипотекалык банктар болушу керек. Аны менен катар микрокредиттик мекемелер, булар сиздерге жакшы тааныш. Баягы эле Молбулак окшогон мекемелер, кредиттик бирикмелер, кредиттик союздар деп жакшы билесиздер. Андан тышкары күрөканалар, ломбарддар жана валюта алмаштыруу мекемелери. Булардын бардыгы улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш алып турат. Улуттук банкта кандай укугу бар? Экинчи звенонун көзөмөлдөө укугу бар. Экинчи звеного берген лицензияны кайра чакырып алуу укугу бар. Чакырып алуу дегени кайсы бир мекеменин банк болобу же кредиттик союз болобу же башка мекеме болобу, анын лицензиясын улуттук банк чакырып алды дегени, ал мекемеде ал операция токтотулду деген сөз. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы көзөмөлдөө органы катары Кыргызстанда кредиттик ставкалардын пайызын
чейин бирдигин белгилеп коюшат. Кыргыз Республикасында кредиттин өлчөмү, ставкалары 16%dan 36%ga чейин белгиленген. Жылдык пайыз 16%dan 36%ga чейин белгиленген. Демек, кредит берүүчү мекемелер кардарларга кредитти 16-dan 36% аралыгында гана бере алат. Андан түшүрүү кыйын, мүмкүн эмес. Анткени депозиттин максималдуу ставкасы 15% болуп атат. Эми бул слайдтан кийинки слайдка өтөлү. Мына Кыргыз Улуттук банкы коммерциялык банктерге тендер жарыялаганда кандай маселе козголот? Улуттук банк кредит берерден мурда тендер жарыяларда ключевой ставканы жарыялайт. Учеттук ставка бүгүнкү күндө Кыргызстанда 4,25%. Демек, кредитти анын уже пайыздык өлчөмү бар, 4,25. Учеттук ставка деген эмне? Ключевая ставка деген эмне? Ключевая ставка бул жөнгө салуу куралы. Бул курал негизинен инфляцияга каршы күрөшүүдө пайдаланылат. Мына слайдтан көрүп турганыңыздардай Улуттук банк жарыялаган кредиттик тендерге бир канча коммерциялык банктар катышат. Ошол банктардын кимиси мен арзан берем, мен ыңгайлуу шартта берем дегендери тендерден ар кандай шарт менен бул кредитти алышат. Алгандан кийинки стрелканы көрүп турасыздар. Коммерциялык банктар ал кредитти өзүнүн пайдасын көздөп элге, кардарларга кредит кылып чыгарат. Ал кредитти алып атканда эле 4,25% менен алып атат. Эми өзүнүн үстөк пайызын кошот. Элге бул кредит ар кандай шартта берилет. Эми Кыргызстанда орточо эсеп менен эң арзан кредит бул 20%дык кредит болуп калды. Бирок андан төмөн берип аткан банктар бар. Ал эми жалпы массага 20-дан өйдө кетип атат. Аны баарыңыздар эле көрүп турасыздар. Бул жерде айтуучу маселе ключевой ставка жөнгө салуучу курал деп айттык. Мына мисалы үчүн азыр карантин айынан баа көтөрүлүп кетти. Товарлардын баасы, азык-түлүк продукциясы кымбаттады, башка товарлар кымбаттап атат. Мына ушул товарлар кымбаттап аткан учурда Улуттук банк эгер алуу максатын көздөп же болбосо ушундай чечим кабыл алчу болсо, ключевой ставканы жогорулатышы мүмкүн. Ключевой ставка жогорулайт деген сөз коммерциялык банктар тарабынан берилүүчү кредит кымбаттайт деген сөз. Демек, коммерциялык кредит кымбаттачуу болсо, ага болгон кардарлардын саны кыскарат. Демек, элдин чөнтөгүндө акча азаят. Элдин чөнтөгүндө акча азайса, сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөйт. Сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөчү болсо, базар баасы андан жогору жылалбай калат. Мына ушундай жол менен биз инфляциянын баанын андан ары өсүүсүн жөнгө салуу аракетин көрөбүз. Ключевой ставканын негизги мааниси ошол. Кыргызстанда аз бүгүнкү күндө иштеп жаткан банктардын тизмеси слайд катарында сиздерге берилип отурат. Булар Кыргызстанда бүгүнкү күндө 23 банк өз ишмердүүлүгүн алып барып атат. Былтырлары 25, андан мурунку жылдары 26 банктар бар болчу. Азыр 23 банк иштеп атат. 20-жылдын 3 апрелине келгенде 23 банк иштеп атат. Кредиттин мөөнөттөрүнө мен токтолбой эле коеюн, андан албай кирип таанышып аласыздар. Кредиттин түрлөрү мына көрүп турасыздар, бир канча слайдтар менен даярдалган. Мен экинчи маселеге өтсөм, ипотекалык кредит. Эмне үчүн ипотекалык кредитти башка кредиттин түрлөрүнөн өзгөчөлөнүп
обочолоп дегендей алып карап атабыз. Анткени ипотекалык кредиттин Кыргызстанда өнүгүү деңгээли кандай шартта өнүгүп атат? Кыргызстанда бул жаңы эмеспи деген маселелер өтө эле көп көтөрүлүп аткандыктан ипотекалык кредит маселеси менен өзүнчө көпчүлүк каралып туура ушундай чечимге келдим. Ипотекалык кредит деген эмне? Ипотекалык кредитке аныктама бергенде, мына слайдта алдыңыздарда экрандан көрүп турасыздар. Бул жеке тараптарга сатылып алынуучу турак жайдын өзүн күрөөгө коюу менен узак мөөнөткө берилүүчү кредит. Биздин карапайым эл өзүнүн турак жайын залогко коюп, күрөөгө коюп, кредит алып алып, анан мен ипотекалык кредит алдым деп түшүнүп жүрөт. Ал туура эмес. Ипотекалык кредитте башкачараак. Турак жайды алуу үчүн сиз ошол турак жайдын өзүн күрөөгө коюп анан кредит аласыз. Ипотека термини бизге байыркы Грециядан келгенде айтылып жүрөт. Экономик илиминде 6-кылым биздин эрага чейин ал столб дегенди түшүндүрөт деп айтылат. Столба, кадимки эле столба көчө бойлорунда көрүп жүргөн столбаларыңыздар. Анткени эмне үчүн мындай кыскараак аракет кылайын түшүндүргөнгө? Эмне үчүн столба? Себеби мурдагы замандарда билесиздер, лордтор, графтар, князьдар, помещиктер, дворяндар, купецтер ар биринин өздөрүнүн жерлери болгон, территориялары болгон, менчиги болгон. Азыркыдай административдик территориалдык бөлүнүш болгон эмес, бир аз башкачараак болгон. Ар биринин өзүнүн менчиги болгон, менчигине кирип бараткан жолдордо, ошол жолдорго столба кагылып, ал столбага тактай кагылган. Тактайда бул менчик ээси кимдер менен мамиле кылган, кимден кредит алган, кимге кредит берген, кандай мөөнөт менен, кандай шарт менен деген тактайда жазуу болгон. Бул жазуу кийинчерээк пергаментке өткөн, кийин кагаз чыккан, реестр кирген. Мына ушинтип ал столба кагылбай калгандагы, киребериштеринде жолдордун бойлорунда кагылбай калгандагы, ал жалпы реестр катары кийин банктар тарабына, банктар ишмердүүлүгүнө алып кеткен. Чындыгында которгондо бул өзү стоп деп которулат. Андан ары айтып кетчү сөз. Мага көбүнчө суроо беришет. Эмне үчүн Кыргызстанда ипотекалык кредит жакшы өнүкпөй жатат? Жана бул Кыргызстанда жаңы кредит болгондугу үчүнбү деген суроо берилет. Жок. Ипотека деген терминдин өзү жаңы болушу мүмкүн. Бирок бул кредит мазмуну боюнча, жаратылышы боюнча кыргыздарга, айрыкча кыргыз улутуна бул таптакыр жаңы деп айта албайбыз. Анткени биздин мына азыр айтып атпайбызбы, Грецияда биздин эрага чейинки 6-кылымда пайда болгон деп. Мүмкүн Кыргызда андан алдын пайда болгондур. Эмне үчүн мынтип айтып атабыз? Себеби биз билебиз, баягы бөөрү замандарда, кылычташмай, чабышмай замандарда согуш аракеттери болуп өткөн жерлерде кара чапан элдин көпчүлүгү үй жайсыз калып жүргөн. Кинолордон деле көрүп жүрөбүз. Жигиттер келип боз үйлөрдө өрт эки жагынан арка менен тартып келип кыйратып кеткен кинолорду көрүп жүрөсүздөр. Мына ушундай согуш аракеттери болуп өткөн жайларда кара чапандардын, кембагалдардын кээ бирлери үй жайсыз калып жүргөн. Баш калкалары жери жок жүргөн адамдарга байлар, саудагерлер, бектер, болустар, бийлер алачык ажыратып жүрүшкөн. Боз үй деп айтылган, көбүнчө бул эми тилекке каршы тамтыгы чыккан боз үйлөр болгон. Бирок канткен күндө дагы ар жак бер жагын бүтөп баягы үй беле ошол жерде баш калкалап боз үйдүн ичинде жашап калуу мүмкүнчүлүгүн алып жүргөн Кыргызстан. Бул салт болгон. Бирок ошол турак жайды бергендиги үчүн ошол боз үйдү берген адамдын
адамга жашап аткан үй бүлө иштеп кутулууга мажбур болгон. Мына көрдүңүздөр, бул ипотекалык кредит кыргызга жаңы нерсе эмес. Бул бизде качантан бери эле келе жаткан көрүнүш. Кийинки слайдка өтөлү. Ипотекалык кредит ишке ашуусу үчүн 3 шарт сакталыш керек. Алар кайсылар? Биринчи, кардарларга кредиттин бул түрүн берүү үчүн узак мөөнөттүү финансылык ресурстардын бар болуусу. Башкача айтканда, ипотекалык базарга аралашуу алдында сиздерде же болбосо ошол финансылык мекемеде туруктуу финансы булактары болуш керек, киреше булактары. Анткени ипотекалык кредит башка кредиттин түрлөрүнөн айырмаланып, бул узак мөөнөттүү кредит, бул 5 жылдан өйдө кетүүчү кредит. Кыргызстандын шартында 15 жылга берилет. 15 жылга берүүчү кредит. Айрым мамлекеттер бар, 20 жылга чейин узарткан, караган мамлекеттер бар. Кыргызстанда 15 жыл. 15 жыл бою кардар сизге үстөк пайыз төлөп келет, бирок 15 жыл бою сиз андан эч канча пайыз албайсыз. Алды 7-9% чейин гана киреше төлөп турасыз. Демек, сизде туруктуу финансылык булак болбосо, сиз кредит бере албай каласыз. Экинчи, киреше булактары кредитти төлөөгө жөндөмдүү кардардын бар болуусу. Бул баягы теске түз байланыш дейбизби, кайтарым байланыш дейбизби? Кайсысы туура болот? Мында эми тескериси, азыр биз өзүбүздө кредит финансылык булак болуш керек десек, эми экинчисинде айтып атабыз, кардарда да болуш керек. Кардарда туруктуу кирешеси болуш керек. Ал ипотека кредитти алып алгандан кийин туруктуу түрдө сизге ал кредитти төлөп туруу жөндөмдүүлүгү болуш керек. Антпесе ал кредит ала албайт. Кыргызстандын шартында бул бир топ кыйыныраак маселе, ага бир аздан кийин токтолуп көрөлү. Үчүнчү маселе турак жайды күрөөгө коюуга юридикалык мүмкүнчүлүктүн болуусу. Демек, бул документтештирүү маселеси. Мына астында айтып атабыз, эгер ушул шарттардын бирөөсү эле аткарылбай калчу болсо, анда ал кредит өнүкпөйт дагы, ал кредит эч кимге берилбейт дагы. Мына жерде жазып койгонубуздай, анда эч кимге, эч нерседен ипотекалык кредит мүмкүн эмес болуп калат. Демек, ипотека базары токтойт деген сөз. Эми мына алдыңыздарга дагы слайд менен таанышып көрсөңүздөр, бул жерден биз эмнени айтмакчыбыз? Азыр жана жогоруда деле көп сөз кылдык, азыр деле сөз кылып атабыз. Ипотекалык кредит базары, ипотекалык кредиттөө базары. Мында көрүнүш кандай? Өзү дүйнөгө 2 модель белгилүү. Ал шарттуу түрдө айтылат, Америка модели жана немец модели деп. Азыр алдыңыздарда турган слайд бул Америка модели деп айтылган слайд. Модель эмне үчүн шарттуу түрдө? Себеби азыр өнүгүш боюнча, колдонулушу боюнча ушул мамлекеттерде, Германия жана Америка Кошмо Штаттарында массалык болгондугуна байланыштуу жана жакшы өнүккөндүгү үчүн гана ушундай айтылып жүрөт. Чындап бул модельди ошолор жараткан, ошолордун идеясы, ошолор тапкан ой, пикир деген сөз дал эле жок. Ошондуктан шарттуу түрдө деп айтылат. Эми карап көрүңүздөр, мынау Америка модели деп айтылган модель. Бул жерде мындай деп карап түшүнсөк болот. Үй турак жайын жакшыртууга муктаж болгон адам, бул көбүнчө жаңы жаш үй бүлөлөр болот. Ата энесинен бөлүнүп чыгуу алдында бул өзүнүн алдынча банк турак жайын жакшыртуу үчүн турак жайга барыш, турак жай алыш керек же батир алыш керек. Андай каражаты жок. Андыктан ал банкка барат. Банкка барганда банк ага киреше булактардын тастыктоо документтерди топтогондон кийин батирдин бирөөнү тандатат.
батирдин бирөөнү ага сатып алып берет. Демек батирди салган же үйдү салган курулуш компаниясынын акчаны банк которот. Кардар ал акчаны көрбөйт деле. Акчаны которгондон кийин биз кирип ал үйдө, сиз кирип ал үйдө жашай бересиз жана процентин төлөй бересиз. Процент 3-5-7% чейин болот. Америка моделинде аш барса 6-7%ке чейин болот. Ал үй сатылар замат банк мисалы үчүн 20 жылга келишкен болсо сиз менен 20 жыл бою сизден 7% кредитти алып пайдасын күтүп отура бербейт. Ошол эле күнү ал базарда эки оюнчу пайда болот. Госагентство по недвижимости и архитектуре бул Америкада жана холдинговый компаниялар пайда болот. Пайда болот дагы эми мына жөнөкөй эле тил менен айталы, банкка мындай сунуш берет. Сиз баланча эчке мынанча мөөнөт менен мынча пайыздагы кредит бердиңиз, ушул кредитти бизге сатыңыз дейт. Бул кредитти арзаныраак сатып алат. Мисалы үчүн 5 миллиондук сумма болсо, булар аны 7% эмес, 5% менен, 4% менен сатып алат. 3% менен сатып алгандар болот. Сатып алат банк, ошол эле күнү 5 миллиондон 3-4% киреше көрүп калды. 15 жыл күтүп отурган жок сизде. Ал эми госагентстволор жана холдинг компаниялар ошол турак жайдын өзүнүн камсыздоосунун негизинде баалуу кагаздар базарына фул деген баалуу кагаз чыгарат. Алар алдан иштеп кетишет. Ал эми мына жүрүп аткан операцияларды чындап кайрылган жаш үй биле кабары жок. Ал банкка кредитти төлөп кете берет. Немец моделинде кыскартууга аракет жасайлы, убакыт ченели болуп калды. Немец моделинде жаш үй биле банкка кайрылат, банк турак жайды тандатат. Бирок сиз айлыгыңыздан банкка акчаны топтоп бара бересиз. Квартира батирдин жарым акчасын топтогонуңуздан кийин гана банк курулуш компаниясынан сизге ошол квартираны сатып алып берет да калган суммага сизге кредит документтештирет. Демек, бул жерде немис моделинде процент максимум 3%ке чейин гана барат. Кыргызстанда бул окуя кандай болуп атат? Кыргызстанда көпчүлүк коммерциялык банктар ипотекалык кредитти берүүдөн баш тарткан. Анткени валюта базарында туруксуздук, улуттук валютанын девальвацияланышы жана доллар курсунун кескин өзгөрүп туруусу көп коммерциялык банктардын ипотекалык кредитти берүүдөн баш тартуусуна алып келген. Андан тышкары бизде ошол турак жайдын модель кичине башкачараак да. Караңыздар, бизде ошол квартиранын, батирдин суммасынын кандайдыр бир пайызын төлөшүңүз керек. Канча көп төлөсөңүз, ошончо кредит арзандап барат. Кыргызстанда максимум 12% ипотекалык кредиттин өлчөмү. Эгерде мен ошол квартиранын мындай алганда 20 же 15-25% башта төлөсөм, взнос катары, анда мага 12%. Эгерде ошол батирдин 30-35%ын төлөсөм, анда мага 9%. Эгер андан көбүрөөк взнос төлөчү болсом, процент 6-7 болуп төмөндөп барат. Эң төмөнкү ченеми 6%. Демек 6%тен 12%ке чейин кредит берилип атат. Эми бул жерде суроо туулуп атат гумандуулук маселеси жагында. Взносту ошол квартира, батирдин, үйдүн алгачкы төлөмүн көбүрөөк ким төлөй алат? Колунда барлар төлөй алат, жаш үй бүлө төлөй албайт аны. Ошон үчүн караңыздар гумандуулук жагын, колунда барларга батирлер арзан процент менен берилет дагы, чындап муктаж болгон жаш үй бүлөлөргө, зарыгып жүргөн адамдарга кымбат процент менен берилип калып атат. Кыргызстандагы көрүнүш тилекке каршы ушундай. Жана бизде немис модели дагы, Америка модели дагы экөө тең иштебейт. Бизде түздөн-түз жанагы эле көрүнүш. Бизде көбүрөөк орун алып аткан маселе муну ипотекалык кредит деп айтып болбойт.
Bizde көбүнчө орун алган, массалык түрдө орун алып аткан көрүнүш бул жаш үй бүлөлөр, карбарлар деп айталы, жаш үй бүлөлөр курулуш компаниясына барып, курулуш башталып аткан, эмиден башталып аткан, фундамент эми коюлуп, дубалы эми салынып аткан үйлөрдүн батирлерин барып уламдан улам келишим менен төлөп барып, курулуп бүткөндөн кийин гана төлөп анан кирип атышат. Биздики таптакыр башкача көрүнүш. Ушуну менен биздин убагыбыз бүтүп калды окшойт. Эгер биздин материалга кызыгып калгандар болсо, ал менен кирип таанышсаңыздар болот. Сак саламатта туруңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мынактар бир сыра көрсөтүп Мына жерде убагыбыз барбы? бир минут 1 минут 2 минут убагыбыз бар экен. Мына жерде жетишпей калган жерден белгилеп кетели. Кыргыз Республикасынын турак жай кодекси боюнча 45-берене көңүл буруңуздар. Турак жай аянтын 20 чарчы метрдей, 20 квадрат метр кем болбого тийиш. Демек, турак жай шартын жакшыртууга муктаж деп кимдер эсептелет деген суроого сиздер мына жерден жооп таап атасыздар. Адам башында аянт, жашап аткан үйдүн пайдалуу аянты адам башына, үйдөгү жашап аткан адам башына бөлгөндө 20 квадрат метрден түшүп кетсе, анда ал үй бүлө турак жай шартын жакшыртууга муктаж үй бүлө болуп саналат. Кыргызстанда мындай үй бүлөлөр канчалаган санда экенин анык статистика азырынча менде жок. Кызыкса, статистикада кайрылып көрсө болот. Шуну менен убакыт бүттү окшойт. Саламатта туруңуздар. Убакыт өтө кыска болуп калат экен, жарым саат. Автомат кылып жиберди. Görüyor musun?